8 martga ko'rak ekebиz. Көчөдө апрелде гүлдөйт бизде эшиктерде. Анан азыр ошо 8 мартка карата ошентип гүлдөрдү чыгарабыз. Күнөсканалардагы түркүн түстүү жоогазындар көз жоосун алып айланага өзгөчө кооздук тартуулап турат. Бул гүлдөр өткөн жылдын ноябрь айында уруктан отургузулуп, азыр майрам алдында белекке берүү үчүн даярап алга келди. Буну мынандай бутон сыяктуу үзөбүз. Бутон сыяктуу үзгөн немебиз узак турат. Биз клиенттерге ачылган гүлдү бербейбиз да, биз бутон берсек, анан элдерде 7 күн же 10 күн тура турган гүл. Бул өзү аябай жыттуу гүл, үйдө ачылат, күндүз ачылат, кечкурун жумулат. Ошондо бизде да теплицада азыр ысык болсо, ачылат, кечкурун кайра жумулат. Жоогазындар кылдаттык менен үзүлүп, ар түскө бөлүнүп сатууга чыгарылууда. 8 март майрамына карата Баткен, Жалал Абад областарынан алдын ала буйртмалар түшүүдө. Бул гүл алистермерия. Бул гүлүбүз октябрдан баштап жазга чейин ачылат, майга чейин. Бул өзү кыргызча немеси түрү айгүл гүл дейлет өзү. Ошондон голландецтер мынантип неме кылышкан да, буну скрещивать кылышып, ошондой гүлдөндөн чыгарышкан да мынандай. Муну түрү ар кылдуу түр болот. Раиса Багдалованын 10га жакын күнөсканасында ар кандай гүлдөр өстүрүлөт. Алар мезгилине жараша гүл ачып, жыл бою сатууга чыгарылат. Анын айтымында айрым гүлдөр жазында ачылса, башкалары кышында же күзүндө гүлдөйт. Онун тышкары бизде мынандай хризантемалар бар. Олар апрель-майда гүлдөйт. Биз ошондой неме кылганбыз, что тезирээк чыгарышка неме кылабыз. У нас не только зимние сорта хризантемы. Гүл өстүрүү мээнетти жана мээримди талап кылган иш дейт каарманыбыз. Анын айтымында бул тармакта киреше табуу үчүн күнү түнү тынымсыз иштөөгө туура келет. Раиса айым бул ишти атасынан үйрөнгөн. Обязательно багышкарыш керек да. Мына ар бир гүлдү мынантип байлабасаң, сетка тартпасаң болбойт да. Ар бир гүлгө өзүң мындай душу отдавать надо дегендей кылып жакшыраак караш керек да. Эми жаш баладай да бул делечи. Суу карбасаң өлүп калат. Действительно суу бербесең бутонун бербейт экен. Ошо бул кесипчиликти атамдан үйрөнгөнбүз. Атам 74-жылдан бери гүл өстүрөт. Ошонун баарыбызды биз гүлгө үйрөтүп койгон балдарыны. Быйыл жаз майрамына карата гүл дүкөндөрүндө түрдүү кооз гүлдөр сатууга чыгарылды. Айрыкча жоогазын гүлүнө болгон суроо талап жогору болууда. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.